Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Генерал Камчыбек Ташиев орозо бүткөндөн кийин бардык нерселерди ачыктай тургандыгын билгизди. Ошондуктан ал күнгө дагы аз эле калды. Күтө туруш керек. Орозо бүткөндөн кийин Камчыбек Ташиев өзү кайрылуу жасап, бардык нерсени айтып берет туугандар. Бирок эми азыр ушул генерал Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден кийин кыргыздардын баардыгына эле куда берип калды. Камчыбек Ташиевди жамандап Facebook'та ачасыңбы, кайсы соц тармакты ачсаң, Камчыбек Ташиевди мындай ылай шубак менен шубап жатышат да. Элдин баардыгы эле саясатты түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле, Кыргызстанга бир дагы жолу жакшылык кылбаган адамдар деле, Кыргызстанга эле эмес, үйүнө дагы жакшылык кылбаган, колунан эч нерсе келбеген адамдардын баардыгы эле Ташиевди мындай жамандап жатып калышты туугандар. Бул жерде мурунку саясатта жүргөн Атамбаевчылдар бар, Бакиевдин адамдары бар, Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары иши кылып, элдин баардыгынын азыр бир эле максаты ушул Ташиевди жамандап бир соц тармакка жазып чыгарсак деген эле нерселер болуп калды. Албетте бул жөнөкөй элдер эмес. Жөнөкөй элдер көп нерсени түшүнүп деле турат. Ал баягы саясатка аралашып жүргөндөр, дагы кимге бир жагына коюп, бир жерден тамак жайга алам деген адамдар толуп тура Кыргызстанда. Ошондой адамдар ушул күнүн ушул Камчыбек Ташиевди жамандап пост жазып өткөрүп калышты туугандар. Кантсе дагы Камчыбек Ташиев бул Кыргызстанга көп нерселерди кылган. Аны баардыгыңар жакшы билесиңер. Чегара маселесин, ошол эле каралар дүйнөсү менен күрөшкөндө Ташиевдей болуп эч ким күрөшө алган эмес. Мурунку генералдарды деле карап көргүлө, мурунку ушул ГКМБнын жетекчилери Сегизбаев, башкасы деле эч кимиси күчү жеткен эмес да каралар дүйнөсү менен күрөшкөнгө. Ошолорду баардыгы жок кылып салган ушул Ташиев болду. Бандиттер менен күрөшкөн, коррупционерлер менен көрүшкөн. Азыр ошол коррупционерлерге дагы Кудай берип калды. Акчаларын аябай журналисттерди сатып алып, ар кандай материалдарды жасатып, азыр чыгарып жатышат. Эми ушул нерселерге досу кантсе дагы досу дейм, азыр урушуп кетсе дагы, башка болсо дагы, жашоодо деле эки дос тарынышып калат, урушуп калышат, андан кийин барып жарашат негизи. Ошондуктан Садыр Жапаров жөн эле карап турбастан, ошол жамандап аткандарды бир аз тартипке чакырып, жөн эле жамандап чыгара бербегиле, ал кантсе дагы Кыргыздын генералы жакшы иштерди кылып кеткен деп койсо болмок туугандар. Ошол Ташиевдин тарабын талашып деле. Анткени Садыр Жапаров жөнүндө бирөө бир ушактарды жазып чыгарган кезде Ташиев жөн турган эмес. Ал бат эле ошол адамдарды таап, кечирим суратып, биздин президентибизге көө жаап атасыңар деп ушундай иштерге барчу да. Азыр эми Камчыбек Ташиевди бүтүндөй Кыргызстан жамандап жатса дагы унчукпай отурушат да бийликтеги адамдар. Аларга бул нерселердин баары жагып жатабы? Анан ушул орозонун күнүндө деле ушул саясатта жүргөн, ошол саясаттан тамак жейбиз деп жүргөн адамдар калп нерсени аябай көп чыгарып жатышат. Ооба туура, анын деле каталары болгондур. Ташиев дагы адам, анын дагы бир туугандары бар. Ошол эле Шайырбек Ташиевдин каталары болгондур. Бирок бул жерде Камчыбек Ташиевди эле күнөөлөй берген болбойт. Анткени Камчыбек Ташиев бул солдат болгон да, мындайча айтканда бүт буйруктарды аткарган. Президент эмне буйрук берсе ошолорду аткарып, ошолорду мындай кылып жүргөн. Ошондуктан тыйындын дагы эки жагы бар да. Бир эле адамды азыр жамандап өзүбүзчө эле оюбузга келген нерселерди айтып жатабыз туугандар. Ошондуктан бул жерде албетте Камчыбек Ташиевдин өзүнүн сөзү дагы керек. Ошондуктан Ташиев азыр орозодон кийин айтайын дептир. Анткени эми орозонун убагында андай мындай майда сөздөргө берилбей эле турайын деген го. Албетте анысы дагы туура. Ошондуктан күтүшүбүз керек туугандар. Бир эле Камчыбек Ташиевди мындай каралай бербестен. Ал эми Садыр Жапаровго келсек, Садыр Жапаров деле мурун аябай Ташиев экөө билбейм ынтымак болчу. Бардыгыбыз аны жакшы билебиз. Өзү аны ушунчалык сыйлап, ага эл батырын берип, Камчыбек Ташиевдин иштерин баалачу эле да. Азыр эми ортого кандай душмандар кирди, экөөнү кимдер бузду мынчалык айтып жатышат. Ошол Туманбаевдер, башкалары ортодо кылып коюшту, шыбырап жүрүшүп, жанында жүрүп.
деп. Эми балким ошолордур, азырынча түшүнүксүз туугандар. Балким экөө дагы ойлонушаттыр эртеңки күнү. Эми кайра мурункудай болуп ишине келбесе дагы ушул Кыргызстанга келип, башка жумуштарын кылып жүргөн болсо албетте ал жакшы болчу. Анткени Ташиев мындай Кыргызстанга көп зыян деле келтирген жок туугандар, чындыгына келгенде. Эгерде ушул азыр Ташиевди жамандап жаткандарды көрүп жатабыз, албетте аны аябай каракчы кылып көрсөтүп жатпайбы? Булар ушул эртең Садыр Жапаров бийликтен кетип калса, ошол кезде Садыр Жапаров жөнүндө дагы дал ушундай эле нерселерди айтып чыгат. Бүгүн Садыр Жапаров атабыз, бул биздин президентибиз деп аябай мактап жаткан адамдар эртең Ташиевди бүгүн кандай кылып Ташиевди жамандап атса, эртең Садыр Жапаров жөнүндө дагы дал эле ошондой сөздөрдү сүйлөп, биринчилерден болуп ошолор чыгат туугандар. Анткени булар күн кайсыл жакка тийип жаткан болсо, ошол жакта жүрө беришет, ошентип көнүп калышкан. Күн карамалар да. Кимде бийлик турган болсо колунда, ошол жакка карап ырын ырдай беришет. Кече эле Ташиев бийликте турганда эмнеге эч ким сунчу калган жок. Коркту, башка болду дейт. Андай деле эмес. Коркконунан деле эмес булар. Жөн эле булар ошол бийликте турган үчүн аны мактап жүрүшкөн. Бизге дагы бир жумуш берип калар же башка деп. Бүгүн анын эч кандай күчү жок, билишет, ал саясатта жок адам. Ошондуктан болушунча аны каралап, Садыр Жапаровго жагынуунун гана бир жолун жолдоп жатышат да азыркылары туугандар. Ошол сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар албетте. Ташиев жөнүндө Садыр Жапаров, негизи эле Садыр Жапаров туура иш кылдыбы? Ушунчалык дос болуп жүргөндөн кийин экөө урушуп калса деле бир башкача кылып жумуштан кетирсе деле болмок негизи. Аны чакырып, досум ушундай болуп атат Кыргызстанда, сен өзүң калоо менен кеттим деп элге жарыяла, ооруп атам де, башка да десе Ташиев түшүрмөк. Анан ал башка жакка именно ооруп барып жаткан кезде аны күтүсүздөн жумуштан алып, анан жаңылыктарга чыгарып жиберишпедиби булар биринчи Ташиевди жумуштан алдык деп. Андан кийин Ташиев дагы түшүнбөй калып, анан Ташиевдин жактоочусу чыгарды аны биринчи Фейсбуктан. Ташиев дагы өзү таң калды жумуштан алганына деп. Ошол менен баягы Ташиевдин аброю түшүп калды да. Аны азыр бандиттер дагы, башкалар дагы Кыргызстанга келсе жок кылабыз деп жаткан учур. Бул дагы чындык. Анткени Ташиев ушул бийликте кызматта турган кезде көп душман ашырган. Ошол эле коррупционерлер, ошол эле бандиттер, аларда азырга деле мындай акча бар, аларда күч кубат бар. Алар калаган адамын жок кылып коебуз деп буйрук берип, бир киллер жалдап жок кыла алышат негизи туугандар. Душмандары ушунчалык күчтүү да. Ошондой туугандар, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар, каналга катталганды унутпаңыздар.